Депутаттар кум төргени боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы чыкпай жатканына нааразы болуп келишет. Буга чейин бир нече ирет парламенттин календарлык планына киргизилгенине карабай артка жылдырылып келген. Себеби өкмөттүн даярдыгы жок. Кыргыз алтындын өкүлдөрү болсо сүйлөшүүнү тездетүүгө жан үрөп иштеп жатканын айтып актанат. Ар бири 80 барактан турган 7-8 документти англис тилинен орусчага которуп, андагы талаш жараткан пункттарды талкуулоо оор болуп жатыптыр. 37 суроонун 17си стратегиялык мааниге ээ болгондуктан өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусун талап кылган. Бул аптада Россияда өткөн сүйлөшүүлөр ишти алга сүрөйт деп убада кылууда. Суббота эртең менен келип туруп, өкмөткө барып туруп, өкмөттүк рабочий группага биз маалыматты жеткиздик. Немелерде полностью маалымат жеткизип туруп, айтып бергенден кийин кайсы жоопко кандай жооп бериш керек экенин ону билип туруп, бүгүн биз акыркысын жеткизебиз да, кийин Центера биздин жоопту карап, өзүнүн жообун берет. Ошонун негизинде биз соглашение об осуществлении реструктуризации деген договор даярданып бүтөт деген ишеним бар. Талаш жараткан маселелердин катарында экологиялык суроолор да бар. 98-жылы көлгө 2 тонна цианид төгүлгөнү боюнча кыргыз тараптын доосу али күнчө канааттандыра элек. Бул боюнча депутат Эркингүл Иманкожоева канадалыктарды 2005-жылы сотко берип, ошондон бери ал маселенин аягына чекит коюлбай келет. Келтирилген зыяндын өлчөмү 6 миллиард сомго жетет деп эсептелген. Ал эми айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин эсеби боюнча бул сумма 15 миллиард сомго жетет. Бирок канадалыктар айыпты биздин өкмөткө оодарууга аракет кылып келет. Бул процесс качан бүтөт мен да билбеймин. 10 жылдан бери бул маселеге точка коюлбай келет да. Ошон үчүн мен айтамын, Комдор компаниясы келтирилген зыяндуулукту төлөп бериш керек. Мен ушуга чейин айтып келгем, дагы айта берем. Азыркы экологиялык абалы начар экенин бардыгыбыз билебиз. Бул эч кимге секрет эмес. Мойнуна албай атышат. Биз көрүп, сүрөтүн көрүп, экологдор көрүп келсе, экспертизалар жасалса да, ошон үчүн бул компанияны ордуна коюш керек. Ал эми өлкөдөгү экологдор Центераны мөңгүлөрдү зыянга учуратып, аймакты таштандыга чулгаганы боюнча сотко берген. Алардын эсептөөлөрү боюнча аймакта 1 миллиард тоннадан ашуун таштанды чогулган. Алардын ар бир тоннасы 1 сом 20 тыйындан эсептелгенде 14 жылда 444 миллиард сомго жеткен. Экологдор өлкөдөгү соттордун бардык инстанцияларына кайрылып чыкты, бирок майнап чыккан эмес. Мындан улам алар эл аралык топ түзүп, интернет аркылуу кол топтой башташты. Алардын талабы таштандыны жайгаштырууну токтотуу жана экологиялык талаптарды бузганы үчүн зыянды төлөп берүү. Мыйзам бузган, ушинтип мөңгүлөрдүн үстүнө таштандыларды жайгаштырышкан, таштандылар жайгаштырган үчүн ошо биздин таза суулар булганган. Бирок сот бизди азыр карабай ойнотуп атат, кыскача айтканда. Биз жакында кайра өзүбүздүн искти беребиз. Анан биз ушу биздин мамлекеттин көз карашын карап туруп, эл аралык коомчулукка кайрылдык да. Кол топтоо боюнча жарыянын чыкканына аз эле убакыт өткөнүнө карабай, жүздөгөн адамдар добуш берген. Өзгөчө чет жерде жүргөн жарандардын колдоосу күч. Кореяда, Америкада жашап иштеп жүргөн жарандар Центера өкүлдөрүнүн адилетсиз мамилесине нааразылыгын билдиришкен. Чогулган добуштардын жыйынтыгы менен алар эл аралык уюмдарга кайрылууну пландап жатышат. Мээрим Ташыбекова, Аскат Касымбеков, НТС.